بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Сөзімді шексіз мейірімді жана ченімсіз ырайымды болған Аллах Тааланын исминен баштагандан кийин аламдардын ээси болгон Аллах Таалага сиз менен бизди жоктон бар кылып жараткан жана инсан кылып инсандардын ичинде эң акыркы пайгамбарлардын алдында эң Аллахтын алдында кадыр барктуусу болгон биздин Мухаммед пайгамбарыбызга үммөт кылып жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолорду айтканыбыздан кийин биздин сүйүктүү жарокер пайгамбарыбызга жана пайгамбарыбыздын көз кубанычы болгон пайгамбарыбыздын үй бүлөсүнө жана пайгамбарыбызды ыйман келтирип, пайгамбарыбызды көрүп ыйман келтирип, тирүүсүндө алар бейиштен сүйүнчүсүн алган, пайгамбарыбызды көрүп, пайгамбарыбыз аларга көрүп ушунчалык кубанган сахабаларга Аллахтын салам жана салаваттарын жолдогондон кийин сиздер менен бүгүн дагы бир жолу эфир аркылуу биздин ислам шариятыбыздагы эң бир маанилүү болгон темалардын бири ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Чындыгында ислам өтө бир адеп ахлактын, тазалыктын, тунуктуктун дини болгондуктан дилдеги ар бир камтылган нерсе тилден чыгып туруусу, тил аркылуу жетип туруусу бул ачык айкын нерсе. Мына ошондуктан бүгүнкү сиз менен биз сөз кыла турган нерсе мин афатил лисан, тилдин апааттарынан деген бир темада сөз кылабыз. Чындыгында тил бул өтө адам баласындагы эң маанилүү бир мүчөлөрдүн бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы ар бир таң аткан күн, таң аткан кезде бардык адамдын мүчөсү жалгыз бир мүчө карап кайрылат дейт. Ал эмне десе, ал да болсо тил деген. Эгерде тилге кайрылып, эгерде сен түз болсоң, анда биз да түздөлөбүз. Эгер сен кыйшайсаң, анда биз баарыбыз кыйшаябыз деп тилге бардык адамдын мүчөлөрү кайрылып Кудайдан коркууну эскертип турат деп айтат. Мына ошондуктан дагы тил адам баласынын жашоондагы эң негизги маселелердин бири. Тил менен биз ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп келме келтирип, ыйманга кирип, исламды кабыл алган сыяктуу эле тил менен кайрадан динден чыгып кетип калуу коркунучу дагы бар. Мына ошондуктан дагы мин афатил лисан, тилдин эң чоң бир апааттарынан бири бул ал-гыйба ван намима ва тухмату вал бухтан мин ал-кабаир. Чындыгында тилге тиешелүү болгон эң чоң күнөөлөрдөн эсептелген бул гыйбат кылуу. Бирөөнү ушактоо, бирөөгө жала жабуу, бирөөгө тухмат кылуу исламдагы эң чоң оор күнөөлөрдөн бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде Астаиду биллах يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله إن الله تواب رحيم деп баштайт. Аллах Таала бул аятта эй Аллага ыйман келтиргендер деп сиз менен биз момун мусулмандарга Аллах Таала кайрылып иҗтанибу касиран миназ-занн, чындыгында көптөгөн күмөндөрдөн, шектерден алыс болгула деп эскертти. Жакын жолобогула деп айтты. Демек, жакын жологон сайын каалабап ар бир адамга күмөн, жаман ой, жаман күмөн менен шектенүү адамга ар кандай нерсеге алып келе берет. Мына ошондуктан да Аллах Таала эмне дейт? Иҗтанибу деген жакын жолобогула деп айтат да. Инна ба'даз-занн исм дейт. Чындыгында кээ-бир күмөндөр, кээ-бир жаман ойлор ал күнөө болуп эсептелет. Вала тажассасу, эч качан силер бири-бириңердин артыңардан түшүп аңдып, бири-бириңердин аркаңардан жаман күмөн менен аңдып түшүп албагыла дейт. Вала ягтаб ба'дукум ба'да, чындыгында силер эч качан бири-бириңерди эч качан гыйбат кылбагыла дейт. Чындыгында гыйбат кылуу кандай чоң күнөө экенин билесиңерби дейт. Чындыгында ал күнөө кандай десе, бир момун мусулман өзүнүн бир тууганын өлгөндөн кийинки этин жегенге барабар дейт. Факарихтуму, албетте мындай десилер жаман көрөсүңөр, жиркеничтүү, жаман жиркеничтүү амал, демек
Ваттақуллах, анда Кудайдан корккула, эч качан бирөөдү гыйбат кылуудан олак болгула, алыс болгула. Инналлаха тауабур рахим. Бирок ката кеткизүүчү инсан, кемчилдик кетирүүчү адам болбойт. Мына ошондуктан да Аллах Таала бул Аллах Тааланын өзүнүн ысым-сыфаттарынан эң бир көп кайталанган ысым-сыфаттарынан бирин эскертип, инналлаха тауабур рахим. Аллах Таала чындыгында тобаларды кабыл кылуучу жана райымдуу деп Аллах Таала өз сыпаты менен мусулмандарга эскертүү берди. Чындыгында бул сөөгү жок тил ушунчалык жумшак болгонуна карабастан, анын эртеңки эгерде ажыры соонун ала турган болсок, бул өтө чоң улуу соопко ээ боло турган нерсе. Ал эми ошол эле убакыттын ичинде эгерде бир адам кемчилдик кылса, туура эмес нерселерди кылса, жогоруда айткандай тилдин апааттарынан болгон бирөөнү гыйбат кылса, ушактаса, же жала жапса, же жалган бир тохматтарды айта турган болсо, анда өтө ал чоң күнөөгө айлана турган, оор боло турган. Тил канчалык жумшак болгондугуна карабастан, бунун акыбетинде келип чыккан нерсе өтө оор болушун эскертти. Мына ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн берекелүү бир хадисинде сиз менен бизге ушундай деген: Ан Сухайл ибн Саад радияллаху анхудан, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга пайгамбарыбыздын Саадтын баласы Сухайл деген сахаба сиз менен бизге жеткизген хадисте мындай деди дейт пайгамбарыбыз: Мен ядману ли ма байна лихьятей ва ма байна риджлей азману лахул жанна. Ва фи ривая ма байна шафатей деп келди. Чындыгында кимде ким эгерде мага деди эки эриндин ортосу менен эки буттун ортосундагы сөөгү жок мүчөсүн эгерде сактайм деп, ал нерсени аярлайм деп, ал нерсени абайлайм деп мага кепилдик берсе, азману лахул жанна, мен ага бейиштин кепилдигин берем деп айткан. Караңыз, тил деген кандай чоң нерсе. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул өзүнүн хадиси менен сиз менен бизге эки эриндин ортосундагы тилди катуу баса белгилеген. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала Балад сүрөсүндө Аллах Таала ла уқсиму би хазал балад деп Аллах Таала Меккеге ант ичип, Кудай Таала ошол Меккеге касам ичип туруп, Аллах Таала ушундай деп айтат: Алам нажаллаху айнайн, чындыгында биз инсанга эки көз жаратып бербедик беле? Ва лисана ва шафатайн, чындыгында тил жана ага эки эрин кылып бербедик беле деп Аллах Таала баса белгилеп кайрылгандыгындагы, демек маанилүү нерсе экендигинде. Чындыгында тил Аллах Таала тарабынан берилген чоң немат, эгер туура акыйкат чындык нерсеге колдоно турган болсок. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын көптөгөн хадистеринде тилге ушунчалык маани берген. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дагы бир берекелүү хадистеринин биринде мына шундай деп айтат: Иннакум ахазтумухунна би аманатиллах ва истахлалтум би фуружихинна би калиматиллах деди. Чындыгында үйлөнүп аткан учурда дагы ушул тил менен Аллах Тааланын аманаттарын адалдап, ушул тил менен кайрадан Аллах Тааланын арам кылган нерселери адалданган сыяктуу эле тилден сураласыңар деп айткан пайгамбарыбыз. Бул узун хадисте Муад ибн Джабал радияллаху анху ушундай бир узун хадис жөнүндө сурайт. Мына ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан: Я Расулуллах, ахбирни би амалин юдхилунул жанна дейт. Ва юбаидуни анин нар. Юбаидуни минан нар деп айткан хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз радияллаху анху келет дагы. Муаз радияллаху анху, Муаз пайгамбарыбыздын эң илимдүү, эң бир жогорку сахабалар, улуу сахабалардан бири. Бул Муаз радияллаху анхунун суроосунда пайгамбарыбызга ушундай деп айтат: Алланын элчиси, мага мени бейишке алып бара турган амал жөнүндө жана мени дозоктон алыстата турган бир амал жөнүндө мага айтып бериңизчи деп сурады. Мына ошондо пайгамбарыбыз лакад саалта анил азим деди. Чындыгында өтө улуу бир амал жөнүндө сурадың деди. Бул улуу нерсе деди. Фа иннаху ла ясирун ала ман яссарахуллах али. Чындыгында эгерде Аллах Таала жеңил кылган болсо, ал амал чындыгында жеңил эле болот деди. Бирок өтө улуу нерсе жөнүндө сурадың деди. Мына ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз радияллаху анхуга ала ухбирука би расил амр деди. Ва умудихи.
ва зирвати санамихи dedi. Чындыгында мен сага bir иштин өтө bir башаты жана анын bir түркүк өзөгү жөнүндө жана анын эң бийик чокусу жөнүндө айтып берем деп айтты. Мына ошондо расул амр ал ислам dedi. İştin barının başatında baştalышы bul İslam menen dedi. Ve umuduhu as-sala dedi. Anın türkügü olsa namaz деп eseptilet dedi. Andan keyin vazirvatu sanamihi al-cihad dedi. Çındığında anın en büyük çokusu olsa al Allah yolunda güreş деп aytты. Sümme qala ala ukhbiruka bimalaki zalika kullih. Muna ошолордун ордун бардыгын баса турган нерсе жөнүндө сага кабар берейинби dedi. Мына ошол кезде культу бала я Расулуллах. Айтыңыз, Аллахның элчиси деп айттым дейт. Фаахада наби саллаллаху алейхи ва саллям билисаниhi. Мына ошондо пайгамбарыбыз өзүнүн тилине карап, тилин кармап туруп айтты дейт. Куффу алейка хада. Мына ошол нерседен абайлагын өтө аяр мамиле кылгын деп айтты дейт. Факала Муаз, мына ошол кезде Муаз Аллах Таала кишиден разы болсун. Я наби Аллах, фа иннана ламуахазуна бима натакалламу бихи. Я Аллахның элчиси, биз чындыгында ушул тилибиз менен дагы айтып жаткан нерселерден Аллахтын алдында суралабызбы деп айтты дейт. Мына ошондо пайгамбарыбыз "Сакилатка уммука я Муаз" dedi. Эй, энең сени жоготкур деп пайгамбарыбыз мындай бир өтө бир маанилүү нерсе экен деген пайгамбарыбыз өзүнө караткысы келип пайгамбарыбыз ушул сөздү айткандан кийин "Хал якуббун насу фин-нари ала вужухихим" أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم dedi. Чындыгында адамдар кыямат күнү дозокко алар жүздөрү менен тил менен тапкан нерселердин акыбетинде гана дозокко ташталат, дозокко түшүрүлөт деп айтты дейт. Караңыздар, бул тил шунчалык оор, шунчалык жоопкерчиликтүү нерсе dedi. Жоопкерчиликтүү нерсе. Мына ошондуктан дагы тилдин канчалык оор экендигин эскертип, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бул эскерткен нерселеринде жана биз жогоруда сөз кылгандай тилдин апааты деп баштадык. Сөзүбүздү тилдин апааты деп баштадык. Чындыгында бул тил апааттарынан эң чоң күнөөлөрдөн бири. Тилдин апааты балким анын кесепети. Сооптордун апааты, соопторду бардыгын жок кылып кете турган нерсе гыйбат деп эсептейлер. Мына ошондуктан дагы шариятыбызда эгерде бир адамды гыйбат кыла турган болсо, кимди гыйбат кылат, кимди жаман көрөт, кимди жек көргөн, кимди бир жаман көргөн, ушунчалык жиркенген адамын жамандап гыйбат кылып олтуруп, бирок ал ошол жиркеничтүү нерсени, ошол жаман нерсени өзүнө ыйгарып алып аткандыгын байкабай калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн өзүнүн хадисинде кимде ким башка бир бирөөнү гыйбат кыла турган болсо, ал адамдын ошол гыйбат кылып аткан себептүү ал адамдын күнөөлөрү кечирилет dedi. Ал эми ал адамга болсо, ал адамдын ошол жаман көрүп жек көрүп аткан, жиркенич болуп аткан күнөөлөрү болсо, гыйбат кылып аткан адамдын өзүнө жүктөлөт деп айткан. Мына ошондуктан дагы кээ бир салафы салихтерден өткөнкү туура жолдо өткөн улуу аалымдардан суралган кезде сиз гыйбат кылар белеңиз деп сураганда, мен эгерде гыйбат кылсам, мен өз ата-энемди же бир туугандарымды гыйбат кылмакмын деп айтат. Эмне үчүн десе, себеби дегенде менин өтө кыйынчылык менен араң тапкан ажыр соопторум, мен жаман көргөн, жиркенген адамга кетип калуусунан жана анын күнөөлөрүн мойнуна алуу мен үчүн эң чоң утулуу жана эң чоң бир жеңилүү деп эсептеп деп айткан. Мына ошондуктан дагы гыйбат бул өтө оор, тилибизди этият кыла турган чоң күнөөлөрдөн бири. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде гыйбат деген эмне деди? Сахабалардан бири пайгамбарга келип, гыйбат деген эмне деп сураганда, зикра ахака бима якраху dedi. Сен өзүңдүн бир тууганыңды ал укса жаман көрө турган нерсе менен зикир кылууң, аны эски айтууң адамдардын алдында. Бул гыйбат деп эсептеди. Мына ошондо жанагы сахаба, я Расулуллах, эгер мен айтып жаткан нерсе ал айтып аткан адамда бар болсочу деп айтты. Эгер ал бар болсо dedi, мына ушул өзү ошол гыйбат dedi. Эгерде сен жок боло турган болсо, фаиллам такун фи, эгерде сен айтып аткан ал сыпаттар ал кишиде жок боло турган болсо, анда сен аны тохмат кылдың деп айтты. Мына ошондуктан
тилди кайсы бир момун мусулман жаман көрө турган, жактырбай турган нерселер менен зикир кылуу бул өтө чоң оор жоготуу деп айтсак дагы болот. Себеби ал адамдын толук амалдарын жокко чыгарып, ал адамдын тескерисинче өзү жаман көргөн душманынын күнөөлөрүн Аллах Таала мойнуна артып кое турган оор күнөө экендигинде турат. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала Куранда шунчалык жиркеничтүү амалга салыштырып, өз бир тууганыңдын өлгөндөгү этин жегенге барабар деп Аллах Таала катуу эскерткендигинде. Умар разияллаху анху күндөрдүн биринде Абу Бакр разияллаху анхуга кирип келсе, ал киши өзүнүн тилин катуу кармап тургандыгын көрөт. Ошондо Умар разияллаху анху кирип, "Мах, гафараллаху лак" деди. Аллах сенин күнөөңдү кечиргир, эмне бул деди. Мына ошондо Абу Бакр разияллаху анху "Хазаллази аураданил алмаварид" деди. Чындыгында ар кандай ушак айкындарды, ар кандай бир сөздөрдү мына ушул тилим менен себептен мен мага келип жатат деп Умар разияллаху анху Абу Бакрдын кылып жаткан нерсесин Умар разияллаху анху сиз менен бизге жеткизип риwayat кылат. Ошол эле Абдуллах ибн Мас'уд дагы ушундай бир сөзү бар. Абдуллах ибн Мас'уд айтат: "Яхлифу биллахи аллади ла илаха илля хуа ма алал арди шейун ахважу иля тулу сижни минал лисан" деп айтты. Чындыгында Аллах андан башка сыйынууга татыктуу зат жок болгон Аллахка ант ичип айтам, жер бетиндеги адам баласына эң бир узак кармала турган, балким камала турган нерсе тилден узунураак эч нерсе жок деп айтты дейт. Чындыгында я айюхаллазина аману ашадду хасаидул алсинати дараран ва хатаран ма кана мин суил калам деп айтты. Чындыгында кимде ким эгерде тили менен тапкан нерселер канчалык ага коркунучтуу, канчалык зыян экенин билгенде, Алла пенделери, момун мусулмандар, силер тилиңерден тыйлар элеңер деди. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өзүнүн дагы бир берекелүү хадистеринин биринде "Мен кана ю'мину биллахи фал яумил ахири фальякул хайран ау лиясмут" деп айтты. Силерден кимдир бирөөңөр Аллах Таалага жана акырет күнүнө, тозоктун жана бейиштин бар экендигине ыйман келтирген болсоңор, фальякул хайран, жакшы нерселерди гана, туура акыйкат чындыкты гана айткыла сүйлөгүлө деди. Ау лиясмут, же болбосо унчукпай сүйлөбөй тургула деп айткан. Демек, сиз менен биздин бул тил деп эле ар нерсени айта бергенден, ар нерсени гыйбат кыла бергенден, же жалган жакшылыкты койгула менен, же болсо азыркы учурда мына биздин ушул 21-кылымдагы ар кандай соц тармактардагы ар түрдүү ыкмалар менен такталбаган бир маалыматтарды таркатуу, же такталбаган бир нерселерди адамдарга жайылтуу канчалык оор чоң күнөө экендигин ар бир адам жүрөгүнүн түпкүрүнөн сезип, акыл калчап, ой толгоп, ошол нерсени туюп тура турган бир учур деп эсептейбиз. Себеби дегенде азыркы учурда ал маалымат туурабы, туура эмеспи, чынбы, жалганбы тактабастан туруп дагы өтө көптөгөн нерсени жайылтып жиберип атабыз. Бул шариятыбыздагы эң чоң күнөөлөрдүн бири болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы такталбаган маалымат ким жөнөттү, кайдан келди, кандай болду, аны тактабастан туруп таркатуу дагы ал ошол күнөөгө шериктеш болуп эсептелет. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Кур'ан-ы Каримде Худжрат сүрөсүндө "Я айюхаллазина аману ин жаакум фасикун бинабаин фатабайяну" деди. Фатабайяну деди. Аллага иман келтиргендер, эгерде силерге бир фасык, бир бузуку бир адам, бир такталбаган бир маалыматты алып бир кабар алып келе турган болсо, фатабайяну, аны аныктап, тактап, ачык айкын кылгандан кийин айткыла деп айтат. Аны фатабайяну дегенде аны ачык айкын баяндап, түшүнүп, терең ага маани бергиле деп айткан. Дагы бир кыраатта болсо фатасаббату деген. Эгерде ар кандай бир маалыматтар эле чыгып, ар кандай бир маалыматтар келип аткан болсо, анда силер ага бекем тургула деп айткан. Башка бир кыраатта бекем тургула деп. Фатасаббату деген. Бекем тургула дейт. Демек, ар кимдин ар кандай айткан ушак айкындарына, же жалган жашыктарга эле адам ишене берүү бул момун мусулмандын, чыныгы момун мусулмандын сыфаты эмес деп айтат. Сиз менен бизден жакшыруу, өзгөрүү дайым өзүбүздөн баштап өзгөрүлүп, андан кийин башка бирөөнү айып тагып, башка бирөөнү таңуулаганга балким
татыктуу же болбосо акылуу болобуз. Эгер ошол айып кемчилдик өзүбүздө болуп туруп, ошол кемчилдикти өзүбүз аткарып туруп, ошол кемчилдикти өзүбүз жасап туруп, башка бирөөгө айып тагуу, башка бирөөнү гыйбат кылып же башка бирөөнү ушактоо, ал түздөн түз өз адам өзүнө кылган гана зулум деп эсептелет. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.